Рамазан чатыры долбоорунун алкагында Кара Балта шаарында муктаж инсандарга ооз ачуу өткөрүлдү. Ифтар Раян кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулуп, Умма журналы башка демөөрчү болду. Ооз ачууга Жайыл, Панфилов районунан жана айылдардан жалгыз бой энелер, мүмкүнчүлүгү чектелгендер, ата-энесинен ажыраган балдар, аз камсыз болгон үй бүлөлөр жана памирлик кыргыздар чакырылды. Мана жакшы, рахмат колдоп, Алланын ыраазычылыгы үчүн ооз ачып аткан адамдарга чоң рахмат. Истеген ишинин баары таап, эмгегинин баары таптын, маанай жакшы Кудай кааласа. Эмелерге кыйлап, эмек болгонго чоң рахмат депутаттарыбызга. Белгилүү маданият өкүлү, коомдук ишмер Айпери Көбек кызы ишараны колдоп келип, конокторго пайгамбарыбызга арналган чыгармасын аткарып берди. Бала тарбиялоо боюнча адис, белгилүү устаз Айзада Кожоева, ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, Ак Багыт коомдук фондунун негиздөөчүсү Гүлнур Асанов конокторду Рамазан айы менен куттукташты. Жайыл районунун баш имамы хатиби Нурдан Ажы Өмүралиев Мухаммед пайгамбардын кулк мүнөзү тууралуу айтып берип, адеп ахлактуу болууга чакырды. Алып баруучу Динара Мамаева ишараны жогорку деңгээлде алып барып берди. Тележурналист коомдук ишмер Амаль Миранова Баян фабрикасына таандык тигүү машиналарын 2 жалгыз бой көп балалуу энеге тапшырды. Бүгүн ошо Умма журналы менен Раян кайрымдуулук фонду биргеликте ошол 300дөн ашуун семьяга, аз камсыз болгон инвалиддер, күйөөсү жок аялдар, ошолорго биргеликте достук иретине ошол жерде Кара Балта шаарында, Жайыл районунда ооз ачтырып атабыз да. Мен деген ушул жака сыйлоо конок катары чакырылып келгенмин. Анан бул жака деген мен болсо деген ырларды кичине сүйлөп алып барып берем, ушул себептен келдим. Бул күн жардамга муктаж бир туугандарыбыздын курсагын гана тойгузбастан, аларга өзгөчө майрамдык маанай тартуулады. Ар бир конокко Раян фонду даярдаган белектер тапшырылды. Белгилей кетсек, быйыл Рамазан чатыры долбоору 20 күн ичинде 4000ден ашуун адамга ооз ачуу уюштурууга жетишти. Кайрымдуулук долбоор бир гана Бишкекте эмес, башка облустарда да өткөрүлүп жатат.